Кечирбейм. Жамалдын өзгөнгө болгон сапары өмүрүн өзгөртчү жол болуп каларын ал кезде ким билиптир. Ал эжеси менен нарындан түштүк жергесине жер көрүү үчүн келген. Эжеси демекчи Салкын байбиче Жамалдын атасынын улуу эжеси. Анын улуу кызы ушул өзгөнгө турмушка чыккан. Ошондон бери ал Абышка менен кемпир биринчи жолу кудаларыныкына келиши. Мындан 20 жыл илгери соодагерлер түндүккө мал айдап келели деп нарынга жол тартышат. Алар Салкындардын үйүндө жумалап туруп калышкан. Ошондо келген коноктордун ичинен Кермурут Абаз үйдүн ээсинин бой жеткен кызына көз түшүп калат. Алар кайра тартканда Жамалдын ата-энесинен кызынын колун сураган. Мындайды күтпөгөн ата-эне кызды сураганга бер деген. Эми кантик дешип ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, акыры кызын ашык болгон Кермурут жигитке берип, никесин кыйып, чакан той кылып, түштүккө узатып жиберишет. Ошол бойдон ушул күнгө чейин өзгөндө кызы 3-4 эле жолу келбесе, көп деле келбей калган. Акыркы жолу Жамал келгенде, кийинки жайда сөзсүз өзгөнгө келгиле. Качан да болсо ал жакта мени төркүнү бир да жолу артынан келген эмес деген сөзгө калтырдыңар, деп таарынат. Кызынын бул таарынычынан кийин Салкын кызыныкына камынып жүрдү. Эмне тапса кызына бууп түйүп жатып, эки атка тең болчу жүктү жүктөп жолго чыкмак болушту. Салкын Абышкасы менен жолго аттанарда, узак жолдо эмне бар, эмне жок, тууган туушкандарды чакырып, бата алып кетели дешет. Чай үстүндө Салкын байбиче инисине кайрылып, Жамалды да бизге кошуп бер. Биз менен түштүккө барып келсин. Эл көрүп, жер көрүп келет. Анын үстүнө жолдо бизге эрмек болот. Токтогон жерден тамагыбызды жасап, чайыбызга каралашат эле, деп калды. Кызымдын силерге жардамчы болуп барып келгенине каршы эмесмин. Аман-эсен кайтып келсеңер болгону. Бирок, эже, силер кызды сураган адамга эле бере коймой ататыңар бар эле, менин да кызымды түштүккө таштап келбегиле, деп тамашага салып күлүп калды. Бир кызыбызды берип минтип жолдун алыстыгынан байкуш кызым 5-6 жылда бир келет, таштабай калайын. Анда Салкындын Абышкасы тамаша иретинде. Калыңын мыктап берсе, Жамал эжесинин жанында калса эмнекен? Алысты жакын кылган кыз, деди. Ал мезгилде түндүк түштүккө ат менен гана катташчу. Жолдун узактыгынан ашып жол жүрүп талыккан жолоочулар бир жумадан соң өзгөнгө келишти. Түштүктүк кудалары абдан сый көрсөтүп, бир топ күн чер жазышты. Акыры кайта турган маал келип, жолго камына башташты. Ошондо Салкын байбиченин кызы апасына: "Сиңдим Жамалды мага шерик кылып таштап кеткиле. Бой жетип да калыптыр. Өзү да оокатка тың экен. Өзүм каралашып, көз салып жүрөм. Бизден 2 үй артта кошунам улам көндүрүп берсең, алып калат элем", деп жатат. Салкын байбиче: "Кокой, кой андай сөзүңдү. Мен ата-энесине таштабай кайра алып келем дегем. Кетебиз, алып кетем Жамалымды". "Апа, түшүнсөңүз, ал адам абдан бай, малдуу, соодагер. Бир айыбы үйлөнгөнүнө 10 жыл ашты, бирок балалуу болгон эмес. Мага төрөп берсе эле башыма көтөрүп багам", деп жатат. Анын үстүнө нарынга барганда мындай бардар жер чыгабы, жокпу? "Кой, алыс жер болбойт экен. Сени эсен сообу деп жүрүп куурамай болдум го. Жамалдын да минтип алыста калышына каршымын. Жамал жалгыз болбойт. Мен бармын да жанында". Алар ары ойлонушту, бери ойлонушту, макул болууга аргасыз болушту. Жамалды турмушка узатышты. Той шаан-шөкөт менен өттү. Эртеси нарындык кудалар өз жерине жөнөп кетишти. Жамал жап-жаш, жалгыз, күйөөсү өзүнөн бир топ жашка улуу болуп чыкты. Жаш келинге эми көшөгөнүн башка тарабы да ачылды. Баары эми ачык айкын болду. Көрсө, Жамалга үйлөнгөн Наркул биринчи аялы менен ажырашпаптыр. Байбиче катары улуу үйдө жашайт имиш. Муну уккан Жамал нес. Анан калса, андан да эң оор нерсе ошол байбичеге үй кызматчысы, бала төрөп берүүчү токол катары кабыл алынганы болду. Наркул: "Өзүң тентип келгениңди билбейсиңби? Токол экениңе шүгүр кыл", деп сөз менен гана эмес, кээде кол көтөрүп да жүрүп биротоло сүйлөбөс коркок кылып алды. Турмуштун бул сыноосу жаш кызга оор тийди. Ыйлады, кээде качып кеткиси келди. Бирок кайда барат? Нарын кайда?
Кең талаа менен тоо ашып кантип жетмек? Таянган тайэжесинин да тил өтпөй калды. Жүрөгү сыздаган Жамал аргасыз чыдады. Акыры көз жаш менен кошо кайрат пайда болду. Аялдык сабыры күчөдү. Этегинен жалгап 11 бала төрөдү. Ар бир баласы бир үмүт, бир түрөөч. Бирок тиги туубас аялдын Жамалдын энелик укугун тартып алганы. Бала эле төрөбөсө баккан эне ошол болду. Жылдар өтүп, Жамалдын күндөшү да о дүйнө сапар тартты. Бирок 16-дагы солкулдаган Жамал ал мезгилде кыйла жашка келип, баягы жаштыктын изи жок, токтолуп байбиче болуп калган. Ошол жашта байбиченин каарынан кутулду, бирок абышкасынын каарынан кутулган жок. Баягы эле каар, баягы эле үстөмдүк улана берди. Өмүрүнүн акыркы жылдарында наркул төшөк тартып жатып калган. Өз алдынча баса албайт, бирок кайраты айлык курч. Жамалга ызырынган. Ошентсе да Жамал башка түшкөн тагдырына моюн сунуп, кабагым кашым дебейт. Анын бир үмүтү, деми балдары. Бир күнү балдары апасынын нарындагы төркүнүн, тага журтун издеп барышты. Сураштырып жүрүп табышты. Жамалдын ата-энесинин көзү өтүптүр, бирок бир туугандары аман эсен экен. Улуу эжеси ошол күнгө чейин Жамалды саргара күтүп жүрүптүр. Жамалдын балдарыбыз дегенде кучактап алып аябай ыйлады. Сагынып, күтүп жүрүп өмүрүм өттү, минтип көзүмдүн да нуру кетти деп Жамалдын балдарын бооруна кысып, ыйлап бугун чыгаргандай, бир боорунун жытын искегендей болду. Айланайын жээндерим, акылыңар тунук, боорукер болуп эс тартыпсыңар. Бизди издеп келгениңерге ыраазыбыз. Бул чапанды көрдүңөрбү? Жамалымдыкы. Ушуну ар дайым жакшы көрүп кийчү. Ушул чапандын ээсин канча күттүм. Сагынганда жыттап алам. Эми Жамалымды алып келгиле. Силерден өтүнөрүм ушул. Бир көрүп өлсөм арманым жок деп өтүнөт. Макул, тайэже, алып келебиз. Сиз менен көрүштүрөбүз, дешти бир ооздон. Жамалдын балдары кайтып өз жерине барышты. Апасына болгон окуяны айтып беришти. Улуу баласы Медетбек: "Апаке, эми алып баралы, төркүнүңүз менен табыштыралы. Эжеңиз сизди бир көрсөм деп бооздоп жатат." Бирок Жамал бул окуяга кейип да койгон жок. Ошончолук жүрөгү муздап калган экен, бир окумга чейин унчукпай угуп отурду. Жооп да бербеди. Телмирип бир чекитти карап катты. Балким бул жерге келгенинен баштап ушул мезгилге чейинки күндөрүн бир сыйра көздөн сыдырдыбы белгисиз. Бир убакта: "Мени жаш кезимде эжем менен жездем бир топ мал мүлккө алмашып, бул жакка таштап кетишкен. Мен кыйналдым, сагындым, күттүм, эч ким келбеди. Жол карап жүрүп карыдым. Эми алар мага бөтөн. Менин төркүнүм силерсиңер. Мен барбайм. Алардын бул кылыгын эч качан кечирбейм", деп кесе айтты. Балдары апасынын жүрөгүндө таарыныч акыры кечиримсиз жек көрүүгө айланганына ынана алышпады.